негизи мугалимдерге тийиштүү кылып айтып көрөлү, мугалим ата энелерге. Биз азыркы учурда бизде мындай маселе бар да, курсагыбыздок, баардыгы эле бар. Бул окуучуларда деле ушундай, бирок баягы оор үш көрүнүп, бир келечектен бир бүдөмүк болуп эле бир кыйналып аткандай сезим жаралат да. Мунун баары эмне себептен десе, негизи мен мектепте иштеп жүрүп ушуну көрдүм. Мугалимдерибиз байкуш ушундай мен тамашалап айтам, эң арзан тамак жеген, эң арзан кийим кийген мугалимдер болуп калган да. Эми азыр Кудайга шүгүр өзгөрүүлөр болуп жатат. Ушул 30 жылга жакын убакытта мугалимдердин абалы аябай кичине оорлошкон да. Мунун себеби эмне десе, мен иштеп жүрүп байкадым, мен мындай мугалимди көрдүм да. Кыжырданган, стресс болгон, жан дүйнөсү ооруган, анан мисалы эки окуучу ойноп кетип баратса, бир карасаң ал бактылуу көрүнүш да, сонун ойноп кетип барат. Жогу бактылуу болуп койсоң болот. Бирок тескерисинче ай түз пас деп ошондон бир кыйкым издегендей, себеби мунун баарын эмне себептен деп мен ойлонсом, ушул мугалимдердин жан дүйнө руханият багытына маселелер бар экен. Россияда деле изилдөө жүргүзүлгөн, мугалимдердин 92,6% психоэмоционалдык чыңалууда иштейт. Чыңалуу мындай тийсе жарылып кетиши мүмкүн да. Ошол сыяктуу мугалимдерге окуучуларыбыз ким болбосун же коллектив тийсе жарылып кетип аткан себеби да ушунда болуп атат да. Анан маселе ушул жан дүйнөдө, эмоционалдык абалда болуп аткандыктан ушул багыт изилдөөгө көбүрөөк кириштим да. Анан мындай бир эле чечимин айта кетейин. Биз көптү каалап атабыз. Көп дароо болбойт да.